Кээ бир суу чарба жана энергетика объектилери жайгашкан жерлер такталды. Мисалы, Тажик тараптын Кыргызстандагы Архик участкасында көрсөткүлө. Участкасында жайгашкан насостук станциянын электр подстанцияларынын аймагынан турак үйлөр жайгашкан жер участкаларына алынып ташталып, энергетика объектилери гана жайгашкан жер аянттары калтырылды. Белгилей кетчү нерсе, биз Тажик тарапка мына ушуну айтып коеюнчу. Мына жерде айтып атат да. Булар 28 гектар беле, 28,5 гектар деп ээлеп алышкан жерди. Мына жерге бактарды тизишкен, үйлөрдү салышкан, берти менен өзүнчө эле биздин эмеде дагы бир анклав болуп кетип аткан да. Бул жердечи дагы бир анклав түзүлүп кетип аткан аркада. Биз муну токтоттук дагы. Могул жерде именно станциянын ордун гана калтырдык. Промышленный станциянын ордуну. Анан ушулардын ичине булар дейт кайра жашайбыз. Ушулардын ичине бир жерге үй салып жашай бергиле дедик. Ушу территорияга үй салгыла жашай бергиле. Бирок бизди муну жерлерди бошотуп койгула. Деп бул жерлердин бардыгын кыргыз тарапка калтырдык, туугандар. Мына. Станциянын орду гана калды. Ошол жөнүндө сөз кетип атат.